Саламатсыңарбы? Бүгүн биз QGIS программасында подложка жолбосу астындагы иштей турчу негизги картаны түзгөндү үйрөнөбүз. Азыр мен Google жана Яндекстин спутниктик карталарын условийдо күйүлүп турат, күйгүзүп койдум. Ушундай картаны кантип күйгүзөбүз? Биринчи модулга киребиз. Ал жактан управление установка модулей дегенди басабыз. Модулдун аталышы Quick Map Service деп аталат. Бул жактан мен азыр көрсөтүп атам. Менин компьютеримде бул модуль установка болуп коюлган. Ошон үчүн галочка жана установленный деген жерде турат. Силердикинде эгер жок болсо все дегенди басып, баштапкы тамгаларды жазсаңар, ушундай болуп Quick Map Service'тин модулу же болбосо плагин күйөт. Анан бул жакта установить же болбосо install плагин деген бар, ошону басасыздар. Анан баскандан кийин бул плагин компьютериңизге же болбосо именно дисктин ичинде установка болот. Көрүнүшү ушундай, эки жер шары түзүлүшүнө окшош, көк түстө. Анан параллелдер, меридиандар тартылган. Көрүнүшүн салыштырып карасаңар болот ушундай. Менде азыр панель инструментов бул күйүп турат. Азыр басайын. Бассам, бул жакта болгон подложкалардын же болбосо негизги карталардын баары күйүп турат. Азыр 2GIS деп бассам, мага мына 2GISтин подложкасы, картасы күйүп калат. Анан бүт кандай 2GISте маалыматтын баары болсо, ошолордун баары мага мына көрүнүп атат. Үйлөрдүн номерлери. Ал эми азыр Google'га кирип, Google Roads, Google жолдор дегенди күйгүзөйүн. Бул жакта Google'да үйлөрдүн аталыштары жок. Негизги басым жолдорго, көчөлөргө жазылган. Анан белгилүү бир мектептер, больницалар, ошолор гана көрсөтүлгөн. Калгандары жок. Ошон үчүн иштеп жатканда иштөө максатына жараша подложканы тандап, ар кандайын тандап күйгүзүп алсаңар болот. Тандаш үчүн поисктти басабыз. Эгерде башка подложка керек болуп атса, даяр турганда. Бул жакта мен азыр Bing деп жазайын. Bing'дикин жазсам, мындай болуп күйүп калат. Керек болсо муну да кошуу же болбосо добавить деп басып күйгүзүп алсаңар болот. Мага азыр Esri же болбосо Esri'дин подложкасы кызык, ошон үчүн тандап туруп, кайсынысын койсом, мына Esri дүйнөлүк топографиялык көрүнүш деген подложка бар. Ошону күйгүзөйүн. Байкасаңар, бул жакта аябай эле алыстатып фильм окшойт. Көрүнбөй калат экен. Азыр анда алыстатып карасаңар, мына бул жакта горизонталдар, жердин топографиялык көрүнүшүнө басып жазылган. Түздүктөр, тоолор, ошолордун баары рельефтик көрүнүшү негизги басым жазылган десек болот да. Эми экинчи вариант катары кылып мынтип дагы издесеңер болот. Интернет дегенди басып, ошондой эле даяр карталар, ошондой эле даяр подложка, ошондой эле поисковиктер. Просто бул экинчи ыкма. Эгерде силерде мындай болуп панель инструментовдо инструмент көрүнбөй жатса, ошол интернет дегенди басып туруп эле күйгүзүп, ошондуктан деле иштей берсеңер болот. Экинчи вариант катары. Экөө тең туура, кимге кандай ыңгайлуу болсо, ошондой болуп иштей берсеңер болот.